сиз айткан экенсиз, ушул чек араны чечүү үчүн бир гана өлкөнүн күчтүү болгону, өлкө күчтүү болгондон сырткары элдин дагы аң сезими, ошого элдин түшүнүүсү ошого жетиш керек деп айткан экенсиз. Анан эми азыр дагы кайра эле ушул темабыз актуалдуу болуп турат. Айрыкча мисалы бүгүн ошол Кемпир Абад суу сактагычынын жанында Өзгөн районунун тургундары ошол чек ара боюнча пикирлерин билдирип чыгышты, боз үй тигип отурушат дегендей. Анан эми мисалы сиздер эми калкка төөсү көрүнгөн адамдарсыздар. Ушундай жерде эл сиздерден мындай пикир күтөт, эмне айтат деген. Бул чек ара маселеси өтө оор маселе да. Чек ара маселесинде мен айтканмын, кайталагандан келме бузулбайт. Дагы бир жолу айтып коеюн. Манас табызды хан көтөргөндө биринчи буйругу чек араны бекемдөө болгон. Жана 84 бала ойноп жүрүп хан көтөрүп алганда биринчи буйругу чегибизди карайлы, душман чегибизге кирип жерибизди кемитип кетпесин деген буйрук болгон. Биринчи буйругу. Мына эл жер үчүн күйгөн канчалык болот. Мына ушундан билишибиз керек да. Ошол Манас табыз кеңейткен, андан бери кемейтип эле келатабыз да, кемитип келатабыз, кеңиткен жерде. Дагы бир мисал тарыхтан Моде Шани дегендин окуясы белгилүү. Алгач Кытайлар анын мыкты күлүгүн сурайт да. Анан жан жигиттери менен кеңешкенде урушабыз, согушабыз дейт. Күлүк меники. Жалгыз күлүк үчүн жалпы элге бүлүк салбайм деп берип коет күлүктү. Андан кийин көрөр көз аялын сурайт Кытай. Аны дагы кеңешкенде жанагылар кокуй сиздин намысыңызга шек келтирип атат. Бул деген сизди кодулаганы, кордогону тигил бул дегенде ал менин аялым. Мен жеке кызыкчылыгым үчүн жалпы элге бүлүк салбайм деп дагы берип коет. Андан кийин какыраган бир сайды сурайт. Сайды сураганда жанагы базарлар эми бул жерге чөп чыкпаса же суу чыкпаса, жанагынчанын баарын бергенден кийин муну жөн эле берип коет, тынч эле жашайлычы дегенде ошол берели дегендин бардыгын кырдырды дейт. Кырдыртып дагы анан айтат. Аялды берсе менин аялым болгон үчүн бердим. Күлүктү берсе менин күлүгүм болгон үчүн бердим. Жер меники эмес. Жер бүтүндөй элдики. Мен ага жооп бере албайм, мен аны тартуу кыла албайм деген. Ошон үчүн уруш башталган. Биздин жетекчилер кандай кылып атат? Өзүм билемдик болуп кеткен жокпу? Чек ара маселеси туура эмес. Бирок чечилгенине караганда чечилбей турганы жакшы. Себеби эртеби кечпи мамлекет күчтүү болгондо, мамлекеттеги эл күчтүү болгондо, ошол мезгилде чечилбесе, алсыз мезгилде сөзсүз түрдө алсыздын чечими дагы алсыз болуп калат. Мына ушул жагдайды эске алышыбыз керек болчу да. Себеби муну эмне үчүн сурадым? Мындай эми айрым бир Facebook колдонуучулар, мисалы маданияттын өкүлү деле, башкасы деле ушул саясатка кийлигишип алды же саясий мындай пикирлерин айтып атат. Анан бул саясатчылардын иши деп калышат. Бирок мен жеке пикиримде ушундай коомдун алдыңкы өкүлдөрү, элге төөсү көрүнгөн адамдардын пикирин айтканы, себеби ошол жергиликтүү тургундар үчүн, анан жалпы карапайым калк үчүн деле бул маанилүү болгон үчүн саясаттын өзүнүн бөлүктөрү бар да. Сен саясатка аралашпасаң, саясат сага аралашат деген чекке жетип келип калдык. Илгери Карым Шакташбаев деген бир ыр жазылды ушул маселеде. Дайраңдан кечпе десе, суусунан ичпе десе, коюлган ушул талап айткылай кимге жыгат деген сыяктуу да. Мына ошондой жер маселесине келгенде, эл маселесине келгенде, тил маселесине келгенде унчукпай коюу өзү кылмыш болуп эсептелинет. Бул менин маселем эмес. Америкалык индеистердин дагы бир накылы бар. Бул жер дейт, сага ата бабаңдан калган мурас эмес, урпактарыңдан берилген карыз дейт. Карап көрүңүз, эмне деген сөз, эмне деген улуу сөз. Ата бабаңдан калган мурас эмес. Көпчүлүгүбүз ошентип элестетебиз да. Жок, урпактарыңдан сага берилген карыз, мойнуңда карыз. Ошону ата бабаң сага кандай кан менен, тер менен ушул жерди жеткизип берди да бизге. Биз эми жөн эле ошол нерсени жөн эле өткөзүп берип койгонго жарабай атабыз. Ушул миңдеген жылдар өттү. Ушул кыргыз жеринин, кыргыздын менчигине ээ болуш үчүн канча кылаган бабалардын каны топурак менен кошо жуурулушуп топурак болуп калды. Биз топуракты эмес, ата бабалардын канын кечип жүрөбүз деп ойлонсок, мындай чечимге барбайбыз.